Саламатсыңар балдар, бардыгыңарга кутман күн. Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы көнүгүү иштөө. Сабактын максаты күзгү аңгемесинин акыркы бөлүгү менен таанышасыңар. Тексттен пайдаланып, көнүгүүлөрдү туура аткарып, тыбыштык талдоо жүргүзөсүңөр. Кереметтүү ысык көлдүн тазалыгын сактоону үйрөнүп, ал жөнүндө ырлар жаттайсыңар. Күзгү аңгемесинин акыркы бөлүгү. Алиса кечинде бантигин апакай кылып жууду. Бети колунда кайра жууду. Эртең татынакай болуп алып көлгө барат. Балким бери кыздарга жолугат же көлдүн түбүндөгү шаарды көрөт. Таза күзгүдөй көлдөн баары көрүнөт турбайбы? Чын эле Алиса түшүндө ал ак кууга окшоп ай жылдыздарга учуп баратыптыр. Алдындагы күзгүдөй чалкалап көгөргөн көл жатыптыр. Жээгинде дарактар өскөн, кырка шаары бар, сонун күзгү экен көл. Мынакей ысык көл жөнүндө аңгемени уктуңар. 87 көнүгү тексттен эмнени үйрөндүңөр жазгыла. Демек, 3 сүйлөмдү дептерибизге жазабыз. 88 көнүгү окуугула. Тыбыштардын угулушуна көңүл бурабыз. Эмнени байкадыңар? Сүйлөмдөрдү түзөгүзүңөр. Жигит, Жигули, Жууркан, журнал, Жоро, Жорж. 89 көнүгү К, Г, Ж тамкалары боюнча сөз оюнун уланткыла. Ким көп тапты? Кийим, көйнөк, калпак. Гүл, жогазын, кызгалдак. Жылан, жолборс, жылкы. Демек, К, Г, Ж тамкаларына сөздөрдү таап, уландырып жазабыз дептерибизге. 90 көнүгү ушул чынбы, эмне үчүн? Ырды жаттагыла. Акулага жеттирбей суудан ылдам сүзөм мен. Кечкенимде ысык көл, келет араң тиземен. Демек, ушул ырды жаттайбыз жана ушул чынбы, эмне үчүн деген суроолорго жооп берет экенбиз балдар. Дептерлерибизге сулуу татынакай кылып жазабыз. Тапшырма 91 көнүгү. Саламатта калгыла балдар.